Парашюттік жеткен журналының 8-ші жылы жарты жиынтықтау маракесіне қош келіпсіздер деп, бүгінгі кечені ачық деп жариялаймыз. 2018 жыл аяқтап республикалық көп тармақтуу коомдук журнал «Жетиген» журналы жыл мыктыларын аныктады. Анда коомдук саясий ишмерлер, депутаттар, эл акындары, дарыгерлер, маданият өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттар жана башка тармактын мыктылары чоң ресторанга чакырылып, мыкты деген наамдарды алып, диплом жана статуэткалар менен сыйланышты. Bundan 3 ay murda ушул республикадагы массалык маалымат каражаттарынан, сайттардан, андан biz ушул маалыматтарды берип, ушул жыл мыктылары боюнча сурамжылоо жүргүздүк. Мына акырында келип биздин редакциялык кеңешибиз бар, 17 адамдан турган. Ал кеңештин мүчөлөрү кыргыз эл батырлары баштаган академиктер, өз тармактары боюнча белгилүү инсандар да, көз караныс эксперттер десек дагы болот. Мына ошол кишилердин көз караштары менен жылдын мыктыларын аныктадык. Бул жака биз азыр жылдын мыкты телеканалы деген наамдан эсин чакырат экенбиз. Жылдын мыкты телеканалы болуп, New TV деп аталган канал таанылды. Каналдын редактору Нурлан Шакеевди бул жака чакырабыз. Жылдын мыкты телеканалы деп New TV каналы табылды. Аталган журнал тарабынан жүргүзүлгөн сурамжылоого өлкө аймагындагы көрүүчүлөр активдүү катышып, New TV каналын мыкты деп табышкан. Аз убакыттын ичинде көрүнүктүү телеканалдардын катарын толуктап, аудиториясын күндөн күнгө кеңейтүүдө десек болот. Ассаламу алейкум, урматтуу азиз коноктор, урматтуу сыйлык ээлери, баарыңыздарды бүгүнкү татыктуу сыйлыктарыңыздар менен куттуктайм. Биздин телеканалга жылдын мыкты деген наамды бергениңиздер үчүн чын ыкласыбыздан ыраазычылык билдиребиз. Жаңылыкты биз менен көрүңүздөр, бар болуңуздар. Телеканалдын башкы директору жалпы эмгек жааматын жана New TV каналынын жалпы көрүүчүлөрүн чын дилден куттуктап өттү. Мен ойлойм, бул сыйлык бизге чоң эмгектин натыйжасында берилди деп ойлойм. Себеп дегенде биздин телеканал баарыңыздар билгендей жаңылыктар болобу, кандай гана окуя болбосун, бүт бардыгын болгондой боёксуз элге жеткирип жүрөбүз. Бул биздин багытыбыз жана биздин стратегиябыз ошондой. Ошон үчүн биз кыска аралыкта бир катар ушундай мартабалуу сыйлыктарга жетишип атабыз деп ойлойм. Жылдын мыкты акыны Акбар Рыскулов, жылдын мыкты жетекчиси Жылдыз Бакашева, жылдын мыкты газетасы Эркин Тоо гезити, жылдын мыкты депутаттарына Жанар Акаев, Бактыбек Райымкулов жана башкалар ээ болсо, жылдын мыкты эстрада ырчыларына Нурлан Насип, Айгерим Расул кызы жана Самара Каримовага тапшырылды. Кыргызстанда жылдын мыктылары абдан көбөйүп атат. Мындан ары эмки жылы ушул экономикабыз мыкты болсун, элдин турмушу мыкты болсун, саясатыбыз, багытыбыз мыкты болсун деп каалап айтат элем. Бул кечени New TV каналынын алып баруучулары Алмаз Шер менен Айпери Адамкулова алып барышты. Дагы бир жакшы жаңылык, жылдын мыкты алып баруучусу наамына Алмаз Шер таттыктуу деп табылып, сыйлык ээси болду.